Спортқа қойылған акчалар, чоң ұтыштар, тез арада төлемдер, ишенимді букмекер. Сейитбек Атамбаев мыйзамсыздыктын учу кыйры көрүнбөй баратат. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулу Сейитбек Атамбаевдин акыркы окуялары боюнча кайрылуусун апрель телеканалы сайтына жарыялады. Анда ал президент Сооронбай Жээнбековдун өз кызматынын жоопкерчилигин толук сезбей жатканын айткан. Ошондой эле 13 августта күч түзүмдөрдүн жетекчилери уюштурулган басма сөз жыйынында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин УКМКнын төрагасы Орузбек Опунбаевдин Алмазбек Атамбаевди коркок деп атаганын сынга алган. УКМКнын жетекчиси журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, элди отургузгандан кийин кызматтан кетээрин белгиледи. Бул эмне? Өз ара өч алуу же кандайдыр бир тартынычпы? Менин оюмча мамлекеттик кызмат менен жеке мамилелердин ортосунда чек болушу керек. Бизде эмне 1937-жылбы? Эмне үчүн бизде мамлекеттин коопсуздугу үчүн жооп берүүчү аткаминер бийликтин өз алдынча бутагы болгон соттун функциясын өзүнө алаарын жана эркин ачык айта алат? Эмне үчүн бардык жакта өз билемдик орун алды? Эмне үчүн мыйзамсыздыктын учу кыйры көп жок болуп баратат? Деп айтылат кайрылууда. УКМКнын жетекчиси Орузбек Опунбаев 13 августта УКМКнын кызматкерлерин сабагандары мыйзам чегинде түрмөгө отургузгандан кийин кызматтан кетээрин айткан. Сейитбек Атамбаев 7-8 август күндөрү Кой Ташта болгон окуялар боюнча Ички иштер министрлигине сурак берип жатат. Ички иштер министрлиги Сейитбек Атамбаевдин кайнатасынын Бишкектеги үйүндө тинтүүдө. Ага тиешелүү 170 миң сом жана адамдардын аты жөнү жазылган тизме, ири суммада каражат которулганы тууралуу барактар табылганы жарыяланган. Маалымат блогу Азаттык.